Кызматка ушу адискөй адамдардын келбешине улам сиз кадр маселесин козгоп, ар бир кызматка кесипти ичинен билген адам келиши керектигин эскерттиңиз. Анан сиздин оюңузча эмне үчүн кесипкөй көп жылдан бери бир тармакта иштеп келген адамдар кызматка дайындалбайт? Эми мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, буга чейин эми биздин 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбызда көптөгөн ушундай жогорку кызматтарга клан болуп барып алган убакыттар өттү. Азыр ошол кландардын курчоосунан дагы деле чыга албай келебиз. Азыркы күндө деле кээ бир ошондой адамдар кайра эле кызматка келип калып жатат. Эми баарына заматта өзгөртүп бериш кыйын экен. Мына бүгүн келген жаңы бийлик ушул бар жок жоопкерчиликти өз мойнуна алып, ушу өлкөнү өнүктүрүп, биздин ушул жасап аткан кызматыбыз ак тамгалар менен тарыхта жазылып калсын деген максатта иш алып бара жатат. Ошол эле мезгилде айлана чөйрө дагы мындай өзүнүн таасирин тийгизет экен. Кээде туура эмес кадрлардан тандалып калып жатат. Эми баарын эле мындай айтсаң, мактап келсең, баарысын иш жүзүнө келгенде мындай андай болбой калган убакыттар болуп атат. Ошондуктан мен кечээ айтып кеттим, ар бир кесиптин ээси ошол жетекчиликке кызматка барарда ошол тармакты түшүнгөн адам барса жакшы болот эле деп. Анткени кээде ошол таанышы жоктугунан же кээ бирки ошон чыныгы өзүнүн кесибин сүйгөн адамдар мындай бир жердеги жетекчи болоюн, же бир жерди мынтип башкарайын деген ойдон алыс болот да. Алардын ички дүйнөсү ага жол бербейт. Эптеп тытынып барып эле бир жерди башкарып калайын деген ойдо эмес. Андай адамдар, мындай ички дүйнөсү таза адамдар, мен ушул ордунда туруп эле элге кызматын кылып атамын, өзүмдүн ишимди так аткарып атамын деген ойдо дагы мындай калып калышат. Эгер сиздер айткандай чындыгында бул кадр маселесине биз туура көңүл буруп, туура тандоо кылсак, ар бир тармак өнүгөт деген ойдомун.